Анан кече улуу Абишев кылган депчи санайсыңбы эмне кыласың? Салып коюңуз аны кереги. Санабайсың. Санап деле эмне кереги бар? Ишенебиз дейм сиздерге. Ооба туура. Ишенич менен иш кылып атабыз да. Олигархтардын байлыгын кустуруп, элге беребиз деген чакырыктар менен коомчулукту дүрбөткөн Чоң Казак партиясынын кимдир бирөөдөн ири суммадагы акча алып жатканы тууралуу видео тарады. Көп өтпөй Максат Мамыткановго акча берип жаткан киши ким экени коомчулукка белгилүү болду. Рүстөм Кабылбеков партияга жардам катары акча берип жаткан учуру экен. Байларды коркутуп, акчаларын алып жатыптыр деген имиш сөздөр чыкты эле, аны партиянын лидери Максат Мамытканов 7 каналдын кабарчыларына төгүнгө чыгарган. Бул каралай калп эч кандай чоңдордон эч кандай акча алган эмеспиз. Ал видеодо деген Рүстөм Кабылбеков деген аксакал отурат. Ал өзүнүн деген бизге Чоң Казакка берген жардамын берип атат. Эми аксакалдын телефонунан бирөө кандай муну уурдап чыкканын билбейм, аксакал чалып алып туруп азыр деген айтып атат. Максат ушундай болуп калыптыр, кечирип кой. Мына бизге деген аябай черный пиар күчтүү болуп атат. Каралоо аябай күчөп атат. Ал деген аксакал өзү суранып калды. Максат ушуну деген мен деген соткама тартып берчи деп. Максат Мамытканов минтип актанып айтыбоозун жыйгыча, анын россиялык саясат таануучу Бакиевтердин үй бүлөлүк досу Владимир Ященко менен телефондон сүйлөшкөнү жана мындан аркы кадамдары боюнча тапшырма алып жатканы тууралуу аудио интернет беттеринде жарык көрдү. Анда Владимир Ященко кандай гана кырдаал болбосун токтобош керектигин эскертип жатканын угууга болот. Чоң казакчылардын мындай кадамдары кайсы бир айымга жагып жатканы да айтылат. Я разговаривал, вернее, от меня разговаривали, вы знаете эту девушку. Да. Вот, она разговаривала с нашей уважаемой, та в настроении, все поняла, насколько можно, я довел это, девушка ваша довела до нее, она с этим соглашается, со многими факторами, которые вот ей были переданы. Она активизировалась. Ошондой эле бул телефондук сүйлөшүүдө экстрасенс Алмакан Бекова тууралуу айтылат. Белгилей кетсек, бул айым Чоң Казак партиясынын тизмесинде экинчи болуп депутаттыкка талапкер катары аттанып жатат. Бул айым өзүн космо-энергетик катары сыпаттап келет. 2010 жылы өлкөдөн куулган качкын президент Курманбек Бакиев да маанилүү чечимдерди кабыл алаардан мурда аны менен кеңешчү экен. Бекова Арузат Эл Куту саясий партиясынын төрайымы экени да тар чөйрөгө белгилүү. Значит, вот эти ребята, которые были, да, с этой партии, так, к ним надо будет вернуться к разговору. Она должна вернуться и стать, оформить это в виде, там, вы знаете, по вашим там законам, ну, по вашим там обычаям и так далее, в виде духовного лидера она должна быть, да, как датка. Там уже переговоры проведены. Понятно, да? так. А у вас сейчас задача номер 1 собрать 5 килограмм конфет. И все. Да, 5 килограмм конфет. Ал эми тизменин башында Максат Мамытканов өзү турат. Ал 1997 жылдан 2007 жылга чейин Улуттук коопсуздук комитетинде эмгектенген. Өз кезегинде Улуттук коопсуздук кызматында экономикалык контр чалгындоо башкармалыгын жетектеген. Атайын кызматтан кетишинин себебин Максат Мамытканов так айтууну эп көрбөйт. Жетекчилик менен пикири келишпей калганын айтып тим болот. 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин Альфа Телеком ишканасында коопсуздук боюнча директор болгон. Андан көп өтпөй консалтинг медиа ишканасынын директорлугуна кеткен. 2011 жылдан кийинки ишмердүүлүгү элге табышмак бойдон калган. Партиянын 5-тизмесинде мурдагы прокурор Сыймык Жапыкеев келатат. Ал жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевди мыйзамсыз байыган деп айыптап чыккан. Кубанычбек Жумалиев өз кезегинде аброюма шек келтирди деп сотко берип, мурдагы прокурорду утуп алган. Бул партия ири саясий өнөктүк алдында түзүлгөн кимдир бирөөнүн долбоору экенин көбү божомолдоп, бирок артында ким турарын так билбей баш катырышкан эле. Башында коррупционерлерди кустурабыз деп катуу күпүлдөп чыгышса, эл аларга ишенип, каражатта топтоп беришкен. Бирок көп өтпөй кыймылдын катарынан адвокат Канат Хасанов чыгып кеткенин жарыялаган. Аны менен катар жарандар чогултуп берген каражаттардын бир бөлүгү Хасановго берилгени тууралуу маалымат чыккан. Учурда Канат Хасанов каракчылык боюнча шек саналган уулунун маселеси менен алек болуп, саясаттан алыстап кетти. Көп өтпөй минтип партиянын чыныгы жүзү да белгилүү болуп отурат. Сырткы күчтөрдүн жетегине алдырып, өлкө кызыкчылыгын унутуп койгон партия мамлекет үчүн кызмат кыла алабы деген суроо турат. Эми Владимир Ященко бул
акыркы убакта анча деле белгилүү саясатчы же политтехнолог эмес. Ушуга окшогон политтехнологдор кээде биздин саясатчылардын башын айлантып, акчага кызыктырып, өздөрү акчага кызыгып, анан Кыргызстанга келип алып, же болбосо Кыргызстандын саясатчыларын ошо Россияга чакырып алып, ошондо анан кийин баягы Кремльге алып барып, же болбосо башка кишилер менен көргөзөбүз, жолуктурабыз деп ар кандай бир чуулгандуу ой пикирлерди жаратып, ошонун негизинде мына ошого окшогон көрүнүштөр пайда болуп атат. Шайлоо алдында минтип сырткы күчтөрдүн таасирине алдыруу мамлекеттин бүтүндүгү үчүн кооптуу дешет эксперттер. Андыктан атайын кызматтар бул фактыны иликтеп чыгып, өз баасын берүүсү керек деген пикирлер арбын. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.